Жанар Бейишоğlu мен күйөө балам. Бул бала да күнөө болсо бир жөн. Бул карс какча алып эме тигилерден карс какча алып анан булар өлтүрүп койсо да ии дейт элек. Бул карс какча берген үчүн өлтүрүп атат. Бунда эмне күнөө? Анан кийин соттун чечимине биз наразы болуп атканыбыз ошол. Болгону бир 15 жыл 12 жыл деп коюп, каяктагы онлайн менен өткөзүп, ал тигил өлтүргөн кишилерди макулсуңарбы, макул эмессиңерби деп ушинтип сурайт. Бияктагы ата энесинен сурабайт, келинчегинен сурабайт. Анан мен ойлочумун, мурун ушундай да баары эле Камчыбек Кыдыршаевич президент деп ушинтип кайрылып атканда эмнеге кайрылат деп көрсө, соттордун чечими туура эмес кылган үчүн айла жоктон ушул ишке барат экен да. Ушул президент менен биздин президентибизге, Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Мына жерде балдар турат, үйүн өрттөп жиберебиз керек болсо деп атат. Эгер тигилер 15 жылдан кийин чыгып келсе, анан өрттөйт да туурабы? Андан көрө берсин. Пожизненный кылып берсин өмүр бою. Ошол менин айтарым. Assalamu alaikum. Ушул биздин наразычылыкка чыгып аткан себеби ушул балабыздын кетиши баарыбызга жаман нерсе алып келди. Эмне дейсем? Ушул соттун чечими аябай эле начар болуп калды. Биздин оюбузга такыр туш келбей атат. Ушул жерде канча мына айылдын тургундары чогулуп турушат азыр. Баары кызы кандуулук менен турушат азыр. Бир нерсе болсо булар бара турган жерге чейин бара тургандай болуп атышат. Эми силерден суранарыбыз ушул акыйкат кылып атасы менен баласына өмүр бою эркинен ажыратып берсин. Биз ошону суранабыз. Анан кийин биздин балдары калып 4 бала, келинчеги менен. Ушуларга да бир өкмөт жагынан бир жардам берсин. Биздин балалардын баары ошону тилеп атышат. Биз талап кылабыз, өмүр бою Өкөн өмүр бою берсин. Атасы менен баласына өмүр бою эркинен ажыратылсын. 15 жыл береби, 20 жыл береби.